Ал биринчи жолу өзүнө так суроо берди. Мен кимди тандап жатам? Сүйүүнүбү, намыстыбы, тынчтыктыбы? Ошол түнү ал узак ойлонду. Эртең менен туруп чечим кабыл алды. Апа, деди жай. Мен Арузатка үйлөнөм. Бирок аял эмес, жашоону тандап. Толгонай көзүнө карады. Ал көздө бала эмес, эркек турган. Анда өзүң бил балам, деди ал жай. Тагдырымды өзүң көтөрөсүң. Жашоо сен ойлогондой эмес уулум. Жаш кезде сүйүү чоң көрүнөт. Жүрөк күйүп, дүйнө ошол адам менен эле бүччүдөй сезилет. Мен да жаш болгом. Ал жай жылмайды. Атаң экөөбүз сүйүшүп эле баш кошкон жокпуз. Башында уялчубуз. Бир сөз айтыш үчүн да убакыт керек болчу. Бир аз токтоду. Сүйүү кийин келди. Бирге нан жеп, бирге эмгек кылып, бирге кайгы көтөргөндө келди. Көзү жашылданып кетти. Атаң экөөбүздүн да урушкан күндөрүбүз болду. Кээде ун жок, кээде акча жок, кээде бактылуу көз ирмемдер бар. Ошондо сүйүү эмес, чыдам сактап калды. Кыялбек акырын сурады. Чыдам жетпесе эмне болот, апа? Толгонай уулуна тик карады. Чыдаш керек, балам. Үнү бекем чыкты. Сүйүү жок жашоого да чыдаш керек болот кээде. Анткени сүйүү дайыма эле күйүп турбайт. Ал өчүп да калат. Бирок урмат калса, ишеним калса үйү калат. Ал колун уулунун тизесине койду. Аял сенин жанында кыйынчылыкта калса, ошону танда. Сени бийиктикке чакырып эмес, сен жыгылганда көтөргөндү танда. Кыялбек терең дем алды. Толгонай сөзүн улады. Сен азыр жүрөгүң менен ойлоп жатасың. Бирок эртең үй бүлө болгондо акыл менен жашайсың. Турмуш деген күндө той эмес, күндө гүл эмес. Кээде ачуу сөз, кээде жетпеген акча, кээде оорукана, кээде жоготуу. Үнү акырындап титиреди. Мен ат токур менен 30 жыл жашадым. Акырында анын колун кармап отурдум. Ошол кезде сүйүү деген эмне экенин түшүндүм. Сүйүү кетпей турган адам экен. Эгер аял сенин кайгыңда жок болсо, балам, эртең ооруканада ким колуңду кармайт? Бул суроо үйдүн ичин оорлотуп жиберди. Сен Германияга барсаң, мен каршымын дебейм. Бирок өзүмдөн качып барба. Эгер ал кыз сени чындап сүйсө, ал сенин тамырыңды сыйламак деп, дагы көп акыл насаатын айтып жатты. Ал эми алыстагыларга келсек, Мурат болсо баарын сезди. Айнура алыстап баратканын байкады. Анын көз карашында күмөн пайда болгон. Мурат дароо ыкмасын өзгөрттү. Сен менин эң чоң бактымсың, деди бир күнү. Айнура унчукпай калды. Эртеси ал кымбат шакек алып келди. Бул жөн эле белек. Сен ушуга татыктуусуң. Андан соң Парижге учушту. Андан кийин Дубай. Мен сага ааламды алып берем, деди Мурат. Ал тил менен жип ийирип жатты. Кымбат белектер, чоң мейманканалар, шампан, жаркыраган шаарлар. Айнура өзүн жомоктогудай сезе баштады. Сен чоң жашоого жаралгансың, деп кайталап турду Мурат. Кыялбек болсо акырын эстен чыгып баратты. Айылдагы кара жолдор, тоонун жыты, булактын үнү алыстап баратты. Бир жолу ал телефонду карап, Кыялбектин номерин көрдү. Чалган жок. Өткөндү кармап жашабайм, деди өзүнө. Мурат анын колун кармап учак терезесинен булуттарды көрсөттү. Карачы, асман биздики. Айнура жылмайды. Бирок ал билген жок, булуттун үстүндө учуп жүргөн адам да бир күнү жерге түшөт. Ал эми ошол учурда айылда Кыялбек Арузаттын үйүнө бара жаткан. Жүрөгү тынч эмес. Бирок чечими бекем. Эки тагдыр эки башка асманда учуп баратты. Бирөөсү байлыкка, бирөөсү тынчтыкка. Бирок чыныгысыны али алдыда эле. Арадан бир ай өттү. Германияда күндөр ылдам өтчү. Мурат эми жөн эле тааныш эмес болчу Айнурага. Ал Айнуранын жашоосуна толук кирип алган. Сен бул жакта жалгызсың, кечинде коопту. Мен келип турайын, деди бир күнү. Алгач Айнура каршы болду. Кереги жок, мен өзүм. Сен коркосуң. Бул жакта ким экенин билбейсиң. Мен болгондо тынч уктайсың. Акырында Мурат анын батирине келип калды. Башында убактылуу эле. Андан кийин кийимдер пайда болду. Андан соң башталат. Баары майдадан.
Байкабай аны башка адам дегендей тиш четкасы келди. Андан кийин чемоданы. Акырында ал ошол үйдүн кожоюнундай болуп, Мураттын чайы да, наны да ошол жерден болуп калды. Айнура байкаган жок. Ал сүйүүгө эмес, көз карандылыкка кирип баратканын. Мурат аны кучактап: "Сен мага ишен" дечү. Ал эми Айнура ишенип жатты. Ошол айдын акырында Айнуранын туулган күнү келди. Мурат чоң ресторан брондоп койгон. Гүлдөр, шамдар, шарап, кызыл килем, тим эле укмуш. Мунун баары жомоктогудай эле. "Бүгүн сенин күнүң. Бүгүн сен ханышамсың" деди ал. Айнура жылмайды. Көптөн бери өзүм мындай баалангандай сезген эмес. Шарап куюлду, күлкү көбөйдү, сөздөр жылуу чыкты. "Сен менин эң туура тандоомсуң", деди Мурат анын көзүнө карап. Ал түнү экөө тең бир аз кызуу болчу. Мурат акырын жакындап жүзүнөн искеп алды. Айнура ал учурда сүйүү менен мас абалдын ортосунда болчу. Ал түнү ал өзүн толук Муратка тапшырды. Ал муну чоң сүйүү деп ойлоду. Бирок ошол эле күнү тоо этегиндеги айылда күн жарыгын чачып, нурлуу таңдын бири атты. Короодо казан асылган. Кошуналар, меймандар келип жатат. Ак жоолук даярдалган. Кыялбек ак көйнөк кийип тынч туруп берди. Апам бактылуу болсунчу деп, аппак шурудай тизилген тиштерин көргөзүп жылмайып жүрдү. Чындыгында көптөн бери жылмайган күнү бүгүн эле. Жылмайганы өзүнө кууп жарашып турду. Жүзүндө толкундануу бар, бирок ичинде терең тынчсыздануу да бар эле. Арузат узун бойлуу, аппак жоолук салынып, башы ылдый. Аппак той көйнөгү анын ажарын ого бетер ачып, ыйбалуу жүрдү. Салкына эненин көзү жашылданып турат. "Кудайым, кызымдын бактысын дер" деп бата тартса, Толгонай уулуна карап ичинен дуба кылды. Атаң көрүп турса экен. Меймандардын аягы суюлуп, кадыресе бир үй бүлө өздөрү калгансыды. Бисмиллах деп башталган бул куттуу түндө эки жаштын никеси кыйылып, жүрөктөр адалдык менен бирикти. Имамдын үнү жай угулду. "Макулсуңбу?" Тыялбек бир саамга көзүн жумду. "Макулмун." Бул сөздө өкүнүч жок, жөн гана жоопкерчилик бар эле. "А сенчи, кызым?" Арузаттын үнү титиреди. "Макулмун." Ак жоолук башына жабылды. Имам күбөлөр баары бир ооздон омийин дешти. Ошол учурда тоо үстүнөн мээлүүн жел жай гана согуп турду. Бир жерде бата, бир жерде шарап. Бир жерде ак жоолук, бир жерде мас түн. Арузат ошентип жаңы үйдүн босогосун аттады. Толгонай аны кучактап: "Келин, үйүңө кош келдиң" деди. Арузаттын көзүндө жаш бар, бирок ал корккон жок. Кыялбек анын жанына жай отурду. "Рахмат", деди ал акырын. Бул сөздө сүйүү жок болчу, бирок урмат бар эле. Аңгыча салкына эне кирип калбаспы? Кыялбек ыйбалуу сыртты көздөй жөнөдү. Толгонайда эне кызга айтар кеби бардыр деп анын артынан жөнөдү. Ал сыртка чыкса, короодо оттун шооласы гана калып, алыстан иттердин үргөнү угулуп турду. Үйдүн ичинде болсо, жаңы келин үчүн кошого тигилген. Ак кездеме керилип, анын ичине калын да, ары бийик да болуп төшөк салынган. Келинди ошол жерге отургузушту. Арузат аппак жоолукчан, узун бойлуу элеси менен тынч отурду. Башы ылдый, колдору тизесинде. Жаңы үйдүн жыты, уун, сүт, отун жыты аралаш ага бөтөн эмес, бирок эми анын өз үйү. Салкыма эне анын жанына бөйпөңдөп акырын келди. Колунда кичинекей табак бар. Табактагы данды этегине чачты. Андан соң кошогонун ичине келиндин жанына балта коюп койду. Арузат акырын карады. "Апа, муну эмнеге кылып жатасыз?" Салкыма эне көзүн катуу карап: "Шүг отур. Жаңы келин үн сөз жок унчукпай отурат", деди. Үнүндө катуулук бар, бирок ичинде тынчтык. Арузат унчукпай калды. Анын жүрөгү бат согуп жатты. Жаңы турмуштун алгачкы түнү, жаңы жоопкерчилик. Салкынай анын жанына жай отурду. Үнү жумшарып кетти. "Кызым, азыр сен унчукпай отурасың. Бирок ушул көшөгөнүн ичинен сенин бүт өмүрүң башталат." Ал этегине чачылган данды колуна алып көрсөттү. "Муну көрдүңбү? Дан ырыскы. Келиндин этегине дан тийсе, ал үйдөн береке качпайт дешет. Сен кирген үйдө казан кайнасын, дасторкон жыйналбасын,
Бала күлкүсү үзүлбөсүн деп тиледим. Андан соң балтаны көрсөттү. Балта бекемдик. Үйгө жаман сөз кирсе, балтадай кесип ташта. Кайгы келсе жүрөгүңдү катуулат. Эркек алсыздыкты көрсөтпөйт, аял ыйлайт. Бирок аял сынбашы керек. Арузат акырын баш көтөрдү. Салкынай анын көзүнө тик карады. Келин болуу кызматчы болуу эмес. Келин болуу үйдүн куту болуу. Үнү терен чыкты. Эрте тур. Таңдын берекеси бар. Күн чыкканча уйкуң кана бербейт. Таң менен турган аялдын ырыскысы артат. Үйгө киргенде босогону сыйла. Босого чек ара. Ал жерден жаман ойлор өтпөсүн. Босогону аттап жаман ойлорум менен мага барбагын. Мен эми сени кабыл албаймын. Мен аманатымдан кутулдум. Аманатка кыянат кылба. Менин да сөздөрүм сага аманат, деп бир жутунуп алды. Карынын сөзүн бөлбө, угуп үйрөн. Улууну сыйлаган аялдын өзү да сый көрөт. Ал акырын жылмайды. Эркекке аркаңды салып баспа. Ал сенин тирегиң. Тирегиңди өзүң түртпө. Кийимдерин жогору кой. Эч качан тебелебе. Астын калыңдат, үстүн агарт. Кийимдерин жыттантпай баат-баттан жууп, дасмалдап бер. Идишти түнгө калтырба. Үйдүн ичи таза болсо, периште кирет дешет. Тазалык ыймандын жарымы. Арузаттын көзүнө жаш толду. Апа, эгер мен жаңылсамчы? Салкынай анын башын сылады. Жаңылбаган адам болбойт. Бирок ниетиң түз болсо, Кудай оңдойт. Билбегениңди сура кайненеңден. Эч ким билип кирген эмес. Үйрөнсөң болот. Ал бир аз унчукпай туруп акырын кошумчалады. Кыялбек азыр муздак көрүнүшү мүмкүн. Жүрөгү ооруп турат. Атасынын орду бош. Анын көңүлүн талап кылба, сабыр кыл. Эркектин жүрөгүнө кыйкырып эмес, кынчтык менен киришет. Аял үйдү кыйкырык менен эмес, мээрим менен башкарат. Үнү тереңдеп кетти. Күйөөңдү элдин көзүнчө макта. Жалгыз калганда оңдо. Ошондо ал сени бийик коет. Кайненеңди апаңдай көр. Апаңдай болбосо да, апаңдын ордуна коюп көр. Ошондо өзүң жеңилдейсиң. Арузат эми ыйлап жиберди. Мен жетим өстүм, апа. Салкынай аны кучактап алды. Ошон үчүн сага муну көбүрөөк айтып жатам. Сен апа мээримин толук көргөн жоксуң. Бирок сен бирөөгө апа болосуң. Ошондо бүгүнкү сөздөр эсиңе түшөт. Көшөгө ичиндеги аба оор, бирок ыйык эле. Салкынай акыркы сөзүн жай айтты. Кызым, сүйүү шам сыяктуу. Кээде күйөт, кээде өчөт. Бирок очок сенсиң. Сен өчпөсөң үй өчпөйт. Очогуңду теппе, өчүрбө. Күлдү дароо чыгарып тур, бирок ысык эмес. Отунду бутун менен түртпө. Мунун баары кесир болот. Эми өзүң акылдуу жансың, кызым. Бактылуу болгой. Каралдым десе. Деп ал ордунан турду. Эми отур. Бүгүн сен келин болуп кирдиң. Эртең аял болуп ойгоносуң. Салкынай сыкка чыгып кетти. Сыртта Толгонай күтүп турган. Эже, эмне салт кылдыңыз? Деп акырын сурады ал. Салкынай терең дем алды. Мени да апам ушинткен. Сен деле билесиң да салтты. Ал жай сүйлөп баштады. Дан чачканым, ырыскысы мол болсун дегеним. Этегине дан тийсе, курсагы ток болот. Үйдүн берекеси качпасын дедим. Балта койгонум бекем болсун. Үйгө кирген жамандыкты балтадай кесе чапсын. Келиндин жүрөгү алсыз болбосун. Кыйынчылыкка бычактай сынбасын. Толгонай унчукпай угуп турду. Салкынай кошумчалады. Көшөгө. Бул жөн эле парда эмес. Бул келиндин жаңы өмүрүнүн чек арасы. Мунун ичинен кыз болуп кирип, аял болуп чыгат. Толгонайдын көзү жашылданып кетти. Эже, заман башка болуп кетти го азыр. Көп деле саамга үндөбөй калды да, көз сала берүүнүн кереги жок го дейм. Салкынай жай жылмайды. Заман өзгөрөт, бирок Марк өзгөрбөш керек. Марк кетсе, үй кетет. Ал алысты карады. Мен кызымды жетим өстүрдүм, бирок нартсыз өстүргөн жокмун. Эми бул үйдүн очогуна бердим. Кудай буйрса бул келин очог өчүрбөйт, деди ишеничтүү. Толгонай акырын айтты. Кудай оозуңузга салсын. Ал ортодо Арузат көшөгөнүн ичинде жалгыз отурду. Этегине тийген данды кармап көрдү. Ырыскы. Жанындагы балтаны карады. Бекемдик. Анын жүрөгү титиреди. Мен чыдай аламбы? Жүрөгү меники болбогон адамга аял боло аламбы? Бирок чоң энесинин сөзү кулагында жаңырды. Жакшы аял жигиттин жүрөгүн акырын тартып алат.
Ал көзүн жумду. Мен сабыр кылам. Урмат менен баштайм. Калганын убакыт көрсөтөт. Ал эми Германияда. Мурат терезени жаап жылмайып жатты. Айнура анын көкүрөгүнө башын коюп, өзүн эң бактылуумун деп ойлоп жатты. Ал билген жок, ошол эле күнү анын өткөн сүйүүсү башка бирөөнүн жарына айланганын. Тагдыр бир күндө эки жүрөктү башка жолго бурду. Бирөөсү намысынан алданды, бирөөсү жоопкерчиликти тандады. Бирок чыныгы сыноо эми башталат. Анткени жылтырак узакка турбайт. Ал эми ак жоолук. Ал оор күндөрдө сыналат. Салкына эне көпчүлүккө карандай каршы чыгып кетем деген сөзүнөн кайтпай кетип калды. Кыялбек атайым машина алдырып салкына энени салып берди. Кыз-келиндер, кошуна, туугандар болушуп идиш аяктардын баарын жуушуп, көмөрчүсүн көмөрүп, төшөктөрдү кагып, силкип жыйышып, ашкан аш-оокаттарды бөлүп алышып, үй-үйлөрүнө тарашты. Толгонай да той деп бир жумадан бери чарчаганын билбей, муна азыр кирпиктен тартса жыгылчуудай болуп турганда, Кыялбек колунан кармап өз бөлмөсүнө жаткырып чыкты. Ал сыртта көпкө турду. Анын оюн бир гана өзү түйүп жатты. Чыйрыга түшүп үйгө кирүүгө кадам шилтеди. Сыртта акырын келе жаткан кадамдардын үнү угулду. Арузат ал кадамды дароо тааныды. Кыялбектин басышы оор эмес, бирок бекем. Ар бир кадам жакындаган сайын Арузаттын жүрөгү катуу согуп кетти. Тып, тып, тып. Эми кирет, эми. Колдору муздап кетти. Чочуп кеткендиктен этегиндеги дандар жерге жайнай түштү. Жүрөгү учуп кете жаздап жатты анын. Бул коркуу беле? Бул уялуу беле? Же бул жаңы өмүрдүн босогосундагы толкун беле? Сыртта эшик акырын ачылды. Кошогонун ары жагында эркектин деми угулду. Арузаттын деми кысылды. Ал башын дагы ылдый салды. Көшөгө акырын ачылды да Кыялбек кирди. Ал бир аз токтоп калды. Экөөнүн ортосунда тынчтык. Бул тынчтыкта миң суроо бар эле. Кыялбек акырын сүйлөдү. Арузат. Арузат эмне дешин билбей, үнү чыкпай жатты. Кыялбек аны көздөй жакындады, бирок кол сунган жок. Ал акырын анын жанына отурду. Экөөнүн ортосунда бир карыш аралык калды. Ошол аралык эки башка өткөндүн, эки башка жаранын, эки башка тардырдын аралыгы эле. Коркуп жатасыңбы? Деди ал жай. Ооба, деди Арузат шыбырап. Кыялбек көзүн ылдый салды. Мен да. Бул сөз көшөгөнүн ичиндеги оор абаны жумшаткандай болду. Бир аз унчукпай отурушту. Экөөнүн тең жүрөгү каттуу согуп жатты. Кыялбек терең дем алды. Арузат, сен мени жаман ойлобо. Арузат баш көтөрдү. Анын көзүндө коркуу эмес, түшүнүүгө даярдык бар эле. Мен сага адилет болоюн деп жатам, деди Кыялбек жай. Сен бүгүн бул үйгө келин болуп кирдиң. Бирок менин жүрөгүм бүгүн эле толуп кетти деп айта албайм. Бул сөзү өтө эле оор чыкты. Арузаттын жүрөгү бир саамга сыгыла түштү да, бирок ал дагы деле унчуккан жок. Кыялбек улады. Мен сенден бир гана нерсе сурайм. Мени шаштырба. Анын үнү каттуу эмес, өтүнүчкө окшош чыкты. Жаманды ойлобо. Мен сени урматтайм. Сен таза, ыйбалуу кызсың. Мен сенин көз жашыңды көргүм келбейт. Бирок мага бир аз убакыт бер. Сен бактылуу болууга акылуусуң. Сөздөр шамдын жарыгындай титиреп турду. Арузат жай гана сурады. Мен күтөм. Канча болсо да күтөм. Кыялбек анын көзүнө түз карады. Күтүп аласыңбы? Бул суроо сыноо эмес, чындык болчу. Арузаттын көзүнө жаш толуп чыкты. Бирок ал ыйлаган жок. Мен сабыр кылганды билем, деди акырын. Мен талап кылбайм. Бул сөз Кыялбектин жүрөгүнө тийди. Ал аны колуна акырын кармады. Колдору муздак экен. Колуң үшүп калыптыр. Ал эки колун алып жылытты. Бул тийүүдө кумар жок эле, болгону жылуулук. Сен бул үйгө келдиң. Мен сени кор кылбайм, деди Кыялбек жай. Бирок сүйүү, ал буйрук менен келбейт. Арузат башын ийкеди. Мен буйрук күтпөйм, мен аракет кылам. Сыртта тоодон шамал түшүп, терезени акырын кагып дирилдетип өттү. Көшөгөнүн ичинде бир саамга тынчтык өкүм сүрдү. Кыялбек ордунан туруп ары бери басты да, бүгүн эс ал, жол чачатып койгон. Ал кайра отурган жок. Көшөгөнүн четинде бир аз туруп калды.
Рахмат, деди акырын. Эмне үчүн? Деди Арузат таң калып. Сабырым үчүн. Арузат көзүн жумду. Мен эми жалгыз эмесмин. Бирок ал ошол эле учурда түшүндү, бул жол жеңил болбошун. Ошол түнү алар бири-бирине жакындашкан жок. Бирок бири-бирин жоготкон да жок. Бул түн сүйүүнүн эмес, ишенимдин үрөнү себилген түн болду. Бул түн алардын денесин эмес, тагдырларын бириктире баштаган түн эле. Германия. Кыштын ак карындай таза, тартиптүү, жарык шаар. Айнура өзүн башка дүйнөгө келгендей сезчү. Мурат жанында. Иш ордунда ийгилик, жаңы пландар, жаңы тааныштар. Ал күзгүнүн алдында туруп өзүнө жылмайды. Ошол күнү ал ата-энесине видео чалуу кылды. Экрандан атасы менен апасы көрүндү. Үйдүн артында бак, дубалда илинген сүрөттөр баары тааныш. Кандайсың кызым? Деди апасы. Жакшы апа, мен силерге жаңылык айтайын дедим. Айта бер, деди атасы. Айнура жылмайып. Мен жакшы, чечкиндүү жигит таптым бул жактан. Чоң пландар бар, бизнес баштайбыз. Экөөбүз чогуу иштейбиз. Экрандын ары жагында апасы сүйүнүп кетти. Көрдүңбү? Деди ал атасына. Биздин кыздын колунан келет дедик беле? Атасы да башын ийкеди. Кыргызбы деги? Айылдык балага тием дейт элең. Барып күйөөң кармап, кетмен чаап отурмаксың, анан балалуу болуп ишиңди да таштамаксың. Апасы сөзүн улады. Кызым, сен башкача төрөлгөнсүң. Сен чоң жерге жаралгансың. Сага айыл тардык кылмак. Айнура ичинен жылып кетти. Ооба апа, бул жакта мүмкүнчүлүк көп. Эч ким менен иши жок. Туура кылдың. Жашоо сүйүү менен эле бүтпөйт. Акча, деңгээл, статус керек. Бул сөздөр анын ичиндеги акыркы күмөндөрдү басып салды. Мен туура кылдым деп ойлогон оюна майдай жагып турду. Кечкисин Мурат ойлуу отурду. Эмне болду? Деди Айнура. Мурат оор үшкүрдү. Ал роль ойноп жаткан кайрадан. Акча жагы бир аз кыйын болуп жатат. Кантип? Биз баштай турган бизнеске кошумча капитал керек. Болбосо мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетет. Ал документтерди көрсөтүп жатты. Сандар, графиктер, пайда. Бул чоң шанс, Айнура. Бир жолу көтөрүп алсак, анан артка карабайбыз. Айнура тынчсыздана баштады. Канча керек? Мурат сумманы айтты. Бул мурдагыдан да чоң эле. Менин колумда анча жок, деди Айнура. Мурат бир аз унчукпай отуруп акырын сүйлөдү. Ата-энең жардам бере албайбы? Бир сени карап отурушат. Аларда баары бар, жашоолоруна жетиштүү. Айнура селт этти. Кантип? Атаңдын бизнеси бар да, сатса болот. Убактылуу бизге жардам берет. Кийин 2 эсе кылып кайтарабыз. Айнура ойлонуп калды. Бул чоң акча. Мурат анын колун кармалаганча тизелей отура калды да. Биз экөөбүз үй бүлө болобуз. Бул биздин келечек. Сен мага ишенбейсиңби? Муна аз калды, кетебиз Кыргызстанга. Үйлөнөмүн сага. Сен аппак көйнөктөрдү кийип чоң той кылабыз. Же эмне, мага турмушка чыкпайсыңбы? Бул суроо аны басымга алды. Ишенем. Сага чыгам да, кимге чыкмак элем эми? Деп барып сөзүнүн аягына чыкпай калды. Анда атаңа чал. Бул акыркы мүмкүнчүлүк. Мурат сүйлөп жатканда анын көзүндө сүйүү эмес, эсеп бар эле. Бирок Айнура аны байкаган жок. Ошол түнү Айнура атасына чалды. Ата, бир нерсе сурайын дедим. Айта бер кызым. Биз бизнес баштайлы деп жатабыз. Күндүзү сүйлөшкөндө айтып өттүм окшойт жаңылбасам. Чоң мүмкүнчүлүк. Бирок кошумча акча керек болуп жатат. Канча? Айнура сумманы айтты. Телефон ары жагында тынчтык болду. Кызым, бул аз акча эмес. Ата, бул келечек. Бир жолу жардам берсеңиз, кийин 2 эсе кайтарабыз. Мурат ишенимдүү адам, байланыштары бар. Апасы телефонду ары жагынан сүйлөп жатты. Берип кой атасы. Кызыбыздын келечеги үчүн эмнени аяйсың? Айылда отурса эмне болмок? Мына чоң иш баштайт экен. Атасы оор үшкүрдү. Макул кызым. Эгер сен ишенсең, мен да ишенем. Бул сөз Айнурага канат берди. Рахмат ата. Сиз өкүнбөйсүз. Телефон өчтү. Ал Муратка сүйүнүп айтты. Макул болду. Мурат жылмайды. Бирок ал жылмаюуда жеңиштин көлөкөсү бар эле. Көрдүңбү? Баары жакшы болот дедим го. Ал Айнураны кучактады.
Sen menin baktımsın, menin белегимсиң, menin байлыгымсың деп туш келди жерине өкүлөптүрдү. Айнура ал билген жок. Атасы ошол түнү жалгыз отуруп, колундагы документтерди карап, көзүнө жаш алганын. Ал билген жок, бир ата кызы үчүн өмүрлүк эмгегин сатууга даяр болгонун. Ал билген жок, Мураттын көзүндөгү эсеп эми толук ишке киргенин. Булуттун үстүндө учуп бараткан Айнура, жердин акырын алыстап баратканын сезбей, Мураттын кучагында балкып бара жатты. Кыялбек менен Арузат таң атканча унчукпай, бирок тынч уктап жатышты. Таңга жуук Арузат ойгонду. Көзүн ачканда бир саамга кайда экенин түшүнбөй калды. Андан соң жоолугу, көшөгөнүн ак кездемеси, кечээги сөздөр эсине түштү. Мен эми келинмин го. Сыртта короодон токтордун үнү угулду. Алыстан уйлар мөөрөп жатты. Тоонун таңы жаңы гана кызарып келе жаткан. Арузат акырын ордунан турду. Кыялбек дагы уктап жаткан. Ал анын жүзүнө бир карап алды. Анын качан кирип жатканын да туйбай уктаптыр. Бир чети уяла да түштү. Ал уйкуда тынч көрүнөт экен. Мен бул адамдын үйүндөмүн. Жүрөгү жай согуп, коркуу кечегидей катуу эмес болчу. Ал жоолугун оңдоп, акырын сыртка чыкты. Келиндин алгачкы кадамын ал акырын таштады. Короодо таңдын муздак абасы бетине урулду. Асман көгүш. Тоо кыркалары алтын түскө боюлуп келе жатат. Арузат дароо шыпырга алып, суудан чачып, босогонун алдына шыпырып баштады. Келин таң менен турушу керек деген салкынай эненин сөзү кулагында. Ал от жакчу жерге отун тизип, чайнекке суу куйду. Колу көнгөн, кыймылы шашпай, бирок так. Ошол маалда Толгонай сыртка чыкты. Келиндин шыпырып жатканын көрүп, жүрөгү жылып кетти. Кой кызым, деди жумшак. Сен азыр меймансың. Үйрөнүп алгач эс ал. Арузат дароо токтоп, эки колун алдына коюп, жок апа, мен үйдүн келинимин. Тамды уктап өткөрбөйм. Толгонай аны бир саам карап турду. Бул кызда жасалмалуулук жок эле. Меймансың дегеним, сен али жаңысың. Баарын бир күндө көтөрбө, жашоо узун. Али көп жумуштар бар, бүтпөйт бул түрүүлүктө, деп үшкүрүп алды. Ал шыпыргыны акырын алып жерге таштап койду. Бирок жакшы, таң менен турган келин береке. Арузат уялып жылмайды. Күн көтөрүлө баштаганда коңшулар келе баштады. Жаңы келинди көрөлү, деген үндөр угулду. Толгонай Арузатка карап, кызым, азыр салам саласың. Арузат башын ийкеди. Жоолугун бекемдеп, этегин оңдоп турду. Биринчи болуп улуу кошуна апа кирди. Толгонай акырын шыбырады. Бул улуу киши. Эки колуңду көкүрөгүңө коюп, жүгүнүп салам бер. Арузат эки колун алдына алып, белинен ийилип, жакшысызбы эне? Деди жай үн менен. Кара апа ыраазы болуп, бактылуу бол кызым, ак жоолугуң узак болсун, деп батасын берди. Биринин артынан бири кирип жатышты. Ар бирине Арузат ыйбаа менен салам берип жатты. Кошулар кеткен соң Арузат акырын сурады. Апа, салам салуунун мааниси эмнеде? Ушуну кызыгып сураптырмын апаман. Толгонай аны жанына отургузду. Кызым, салам салуу кул болуу эмес. Ал сөзүн салмактуу улады. Бул урмат көрсөтүү. Сен бул үйгө жалгыз адамга эмес, бүтүндөй тукумга келдиң. Ар бир улуу адам сенин күйөөңдүн тамыры. Ал короону карап, тамырды сыйлаган дарак кулабайт. Арузат тынч угуп турду. Салам салганда сен өзүңдү кичирейтип жаткан жоксуң. Сен үйдүн ынтымагын көтөрүп жатасың. Улууга баш ийген келин эртең өз баласынан урмат көрөт. Толгонай жылмайды. Биз да келгенде ушинтип салам салчубуз. Башында уялып, колдор титиречү. Бирок убакыт өткөн сайын ошол салам сени коргоп калат. Кантип? Анткени сен урмат берген жерден сага да урмат кайтып келет. Арузат терең дем алды. Демек бул жөн эле салт эмес? Жок кызым, бул тарбия, бул тартип, бул үйдүн кутун сактоо. Ал акырын кошумчалады. Келиндин биринчи көркү ыйбаа, экинчи көркү эмгек, үчүнчүсү сабыр. Жашоодо өйдө ылдый болот. Казан аяк какшат урушасыңар. Ажыраша тургандай мүнөттөргө чейин барасыңар. Мына ошондо сен эстүүлүк кылып, кетпей кагылайын. Эркектин жини бат эле жазылат. Ал жинденгенде сен унчукпай тур.
Кайра сөз кошсоң, алар андан 5 бетер оолуп кетишет, деп күлдү. Арузат башын ийкеди. Ошол маалда Кыялбек сыртка чыкты. Ал короодо чай даярдап жүргөн Арузатты көрүп, бир саам токтоп калды. Кечээги корккон кыз эмес. Бүгүн тынч, ыйбалуу келин. Анын ичинде бир нерсе акырын жылып кетти. Бул сүйүү эмес эле, бирок урматтын биринчи учкуну жангандай болду. Бул Арузаттын жаңы өмүрүнүн биринчи сынагы болду. Ал эми алыс жакта, Германияда, башка бир таң акчанын айланасында башталып жаткан. Кыялбек чайын ичип, таң заарынан малын айдап чыгып кеткен. Чыкпай кое турса деле болмок. Бирок ээн жерге баргысы келди. Айыл артта калды. Жол ойду тоону карай. Аттын таскагы, койлордун шыбыры, шамалдын үнү гана бар. Күндүн нуру береске жаңы тийип жаткан. Тоонун чокусуна жеткенде ал малды жайып жиберди. Өзү жалгыз ташка отуруп калды. Төмөндө айыл майда көрүнөт. Үйлөр кичинекей, адамдар көрүнбөйт. Ушул жерден караганда баары тынч. Бирок анын ичинде тынчтык жок эле. Ал көзүн жумду. Асманды карап чалкалап жатты. Айнура, бир көргөндөгү ашыгым. Эх, сүйүүнүн кулагы керең, көзү көр деген ушулбу деп кобуранып койду. Анын күлкүсү, шаардык сөздөрү. Мен айылга жашабайм деген өжөрүнү. Жыргап эстеп алды да кайра өзү менен сүйлөшө баштады. Ал сөз бербеди беле? Күтөм деп айтпады беле? Айнура стажировка бүтсө сүйлөшөбүз деген. Ал болсо... Ал апасын аяды. Атасынын 40 өтпөй жатып толгон айдын көз жашы кургабай турган. Ошол түнү апасы: «Жашоо сүйүү менен эле турбайт балам. Эне жамандык каалайбы?» деп ыйлаганда анын жүрөгү майышкан. Ал сүйүү менен милдеттин ортосунда калды. Кыялбек ордунан туруп, жайылып жүргөн койлорду карады. Мен туура кылдымбы? Арузат жаман кыз эмес. Тескерисинче таза, сабырдуу. Кечээ көшөгөдө ал шаштырба дегенде Арузат үн катпай түшүнгөн. Ал аны мажбурлаган жок. Ал да сезгендей болду, бул никеде сүйүүдөн мурда милдет бар. Мен аны да алдап жатамбы? Жүрөгү ооруп кетти. Айнурага кыянат кылды. Арузатка да жарым-жартылай гана келди. Өзүнө да чынчыл боло албай калды. Шамал катуураак согуп, чачын желбиретип жиберди. Атам келип башымдан сылап жатабы деген да ойдор келе түштү. Ал тоону көккө тигиле карады. Бул тоо анын балалыгын көргөн. Бул булак анын нан малып жеген күндөрүн билген. Атасы ушул жерден жерди сыйла деп үйрөткөн. Ата, эгер ат токур тирүү болгондо эме дейт эле? Балам, сөз аманат. Берген сөзүңдү таштаба демек беле? Же энеңди ыйлатпа демек беле? Ал ташты алып ыракка жинденген абалда ыргытып жиберди. Эмне кылдым мен? А, деп ичиндеги муунду, кайгыны, сезимди, ооруну, деги эле бүт дене жүгүн жеңилдетип бакырып алды. Жаңырып-жаңырбай үнү тоого сиңип кетти. Бир аздан соң ал ойлоп кетти. Эгер Айнура уксачы? Кыялбек үйлөнүптүр деген кабар барсачы? Ал кандай кабыл алат? Ачууланабы? Күлөбү?